Кыргыздын желегин дүйнөгө желбиреткен мыкты балдарыбыз бул жерден чыксын, спортчу балдар. Мен соңку эл журтубуз менен аман эсен болуп. Айылдагы жаштар жана өспүрүмдөр үчүн мындай шарт өзгөчө зарыл эле. Чоң Арык айылындагы спорт жайынын бүткөрүлгөнүнө бүгүн жергиликтүүлөр жашкары дебей кубанычтары чексиз. Кичинекей кезимден келгем, өзү спортко жакындап, балдарды көрүп артынан ээрчип келчим. Бул атам да айтты кел деп. Мен да келейин деп 6 жолу чемпион болдум. Кыргызстан ичинде ысык атага барып, ар бир вообще утулган жокмун. Мурун ушу мектептин подвалына кылчык аякта, ушу душ жок болчу, бүт суку тердеп жана эле чыкчы да лишай темиретип эле. Азыр жакшы болуп калды, баары суу, душ. Матта жаңы эли, бүттүгү жаңы эли. Жакшы. 60-65 салмактагы өспүрүмдөр арасында эркин күрөш боюнча өлкөнүн аймактарында өткөрүлгөн мелдештерде Токтогул районунун балдары ийгиликтерди багындырып келишет. Бүгүн да мында майрамдык спорттук беттеш уюштурулган, максаты өспүрүмдөрдү сергек жашоого тартуу. 2010 жылдан бери күрөштүрүп келет. Азыр тарыхый дүйнөлүк чемпион, Азия чемпиону болуп Жумашбек уулу Тайырбек деген азыркы учурда деле күрөшүп келатат. Ушул жак өзүбүздүн кулун. Бирок биз машыктырганы менен анын салым салган шаардагы жакшы агайлары бар. Аларга да бизден ыраазычылык. Буга чейин зал түшө электе ушул Коргол мектебинин подвалында кичинекей биягы 4, биягы 9 метр болгон жерде тренировка кылып келишкен. Бүгүнкү буйруганда эми жакшы Кудайга шүгүр десек болот. Аймактык территориялык жаңылануунун алкагында Чолпон ата Чоң Арык Кетмен түбү айылдары биригип бир аймак болгон. Мында Чолпон ата айылында мектептин спорт залына балдар машыгууга каттап жүрүшчү. Эми Чоң Арык айылында өзүнчө спорт жайы шарттуу курулду. Келечек муунга ар кандай спорттук иш-чараларды өткөрүүгө ыңгайлуу. Бүгүн күбө болуп тургандай, быйылкы жылдын эсебинде Чоң Арык айылында 3 объектибиз ачылып атат. Бул жаштардын демилгеси менен 2023 жылы башталып, жалпы проекттин суммасы 20 миллион, Токтогул райондук атайын фонд тарабынан 2 миллион, республикалык трансферттен 1 миллион жана жергиликтүү бюджеттен 400 миң акча каражатын жумшап, машыгуу залын ачып отурабыз. Кетмен түбү айыл аймагында буга чейин мындай шарттуу спорт жайы болгон эмес. Биринчи жолу элдик ашар жолу менен курулган курулуш. Токтогул райондук атайын фонду жергиликтүү бюджеттен элдик өздүк салымдар болуп 10 миллион сом акча каражат сарпталган. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Колушев, ЛТР, Токтогул районунан.